Эсендер жакшыларым, бүгүнкү тема наймандар. Трайбалист десем катуу кабыл алып жатышат. Чала сабат дейли. Ошол чала сабаттар наймандарды казактарга кошуп, өгөйлөп жүрүшөт. Казактар эмне дейт экен? Казактардын санжырачысы Кудайберди Шакарим кыпчактар менен наймандардын түбү кыргыз деп ачык эле жазып жатпайбы? Наймандар казакта эле эмес, Азиядагы элдердин баарын курамына кирген чоң уруу. Кыргыз 40 огуз болсо, Найман деген 8 огуз деп чечмеленет. 8 уруудан турат. Коңшулардан алда канча эрте пайда болуп, коңшу элдердин калыптанышына себепкер болгон. Кытай тарыхчысы Хан Жулин, орусиялык чыгыш таануучулар Пол Рачневский менен Евгений Кычанов наймандарды кыпкыргыз деп жазган. Орто кылымдагы алп тарыхчы Рашид ад-Дин жазып жатат. Наймандар эне сайды бойлоп көчүп жүргөн элде. Эмки кезек генетика эмне дейт? 6 айлык найман Бронтой Бедеровтунды энкасы биздин теңир тоолук кыргыздар менен бир чыкты. Санжыра, генетика, тарыхчылар наймандардын кыргыз экенин далилдеп жатышат. Болгондо дагы ошол тарыхчылар, санжырачылар бөтөн элдерден. Маңкурт Жоламан өз энесин өлтүргөндөн 5 бетер өз санжырасын чаңгандар. Азыр наймандарды кыргыз эмес деген майда чүйдө уруулар керек болсо дал ушул 6 айлык наймандардан таркаганын генетика далилдеп койду. Наймандар кыргыз каганатындагы чоң уруу. Наймандар эле эмес, Кыргызстандагы жашап жаткан өзбек, орус, дуңган, уйгурлар кыргыз болуп эсептелет. Сасып, элди бөлүп, комментарий жазбагыла туугандар.